эмне менен ачып бекитсе болот, ал дагы мааниге ээби деп сурап атат дагы бир угарман. Чындыгында маанилүү оозду эмне менен ачып эмне менен бекитет дегенде негизи суу жана курма менен ачыш керек. Башта курма, андан кийин суу ичип дароо тоюп албастан, себеби кечке чейин ашказан баягы эме болот да, ачка болот. Анан биздикилер баягы эмне кылабыз, дароо эле тамак менен толтурабыз да. Тамак менен толтуруп, анан намаздан кийин дагы анан таравих намазы бар. Таравих намаз да өзүнчө бул бир маселе. Өзүнчө эс алуу бир намазы, өтө укмуш, керемет бир жакшы бир эме жагы бар, пайдалуу жактары. Ошол таравих намазын эркектер дагы оор абалда барат да, тамакты тойгозуп алган абалда. Эң абзели тамактын эмеси оозду жеңил тамактар менен ачып алуу бар башта. Мисалы үчүн суу, курма, андан кичинекей жеңил желпе тамактар. Анан экинчиси бекиткенде жана айткандай суу менен жана ошондой эле бекитип аткан учурда жеңилирээк, анан тоюмдуураак тамактар болот. Мисалы үчүн ошол эле өрүктүн кагы, мисалы дейли, мейиз сыяктуу эмелер бул чындыгында адам баласын кечке чейин ток кармайт деген эмени айтат да. Ошол эле жаңгы бал менен бекитерди албетте. Ал эми ооз ачарда болсо кечки тамактарды абайлап көп мындай өлчөмдө жебөө талап кылынат. Кайрылган экен, орозонун убагында жуунуп душка түшсө болобу же бул орозону бузабы дейт? Орозону бузбайт. Орозо учурунда душка түшө берсе боло берет. Бирок деген маселе бар. Дагы деле кайталап айтайын. Денеге ичине кирип кетүү коркунучу туула турган жагдайларга жол бербеш керек. Мисалы үчүн оозуна суу алганда, мурдуна суу алганда жана кээ бир инсандардын да кулак үңдөй аркылуу да кулак тешилип калат окшойт. Ошол аркылуу дагы тамакка кирип кетүү коркунучу бар да суу. Ошол учурларда эгерде тамак ичине суу кирип кетүү бир эмесинен өзүн сактаган болсо, эмне үчүн болбосун жууна берсе болот. Бирок бул дегенде кечке эле сууга чумкуп, анан кийин баягы суудан чыкпай жүрө берүү дегендик эмес. Сууга түшүп атканда абайлаш керек. Кээ бир учурларда бассейнге болот, көлгө болуп калат кээде мындай. Ошол учурларда тамак аркылуу да кирип кеткен учурлар көп болот да. Анан орозо бузулуп калышы мүмкүн. Эгерде орозо учурунда байкабай тамак жеп ийсе, ал кечиримдүү болобу деп Кудай таалам жедирген болуп эсептелинет. Байкабай жеп калган учурлар болгон. Пайгамбардын учурунда дагы кээ бир сахабаларда, ошол учурларда бул демек Кудай таалам ошол инсанды ошол нерсеге кичинекей болсо да нерсеге жедирди да, мындайча айтканда керек көрдү. Ал эми атайлап жеген бузат, билбей байкабай жеген болсо уланта берет орозосун. Кудай тааладан кечирим сурап, бул нерсени байкабай өзү билбей кылгандыгы үчүн Кудай таалам кечирет иншалла. Сөзсүз саатка карап ооз бекитип ооз ачыш керекпи же таң сүргүчө ооз ачса болобу? Илгери кантишкен деп кайрылган. Илгерки заман, албетте илгерки заман. Бүгүн 21-кылым. Урматтуу агайын туугандар, ошондон бүгүнкү күндө Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы тарабынан, ошол эле аалымдар кеңеш тарабынан дагы Рамазан айынын мындайча айтканда киргендиги жөнүндө атайын жакшынакай ошо убактыларына чейин эсептелинип, китепчелер, календарлар чыккан. Бүгүн ошол саатына карап ооз бекитип, саатына карап ооз ача турган бир заман. Анан өзүнчө жок илгери аталарыбыз таң көрүнгөнгө, таң атканга чейин да кичине көрүнгөнгө чейин кылган деп убактан өткөрүп, баамдат намазынын убагына кирип кеткенге чейин отуруп жей берген болсо, бул албетте чоң бир риск, орозо бузулуп калат, пайдасыз болуп калат кармаган. Ошондон ага эмес, дагы көбүрөөк календарларга көңүл бурсаңыздар жакшы болот. Азанга да кээ бирлер көңүл бурат экен, бирок азан да пендечилик кылып кээде кечигип калышы мүмкүн, азанчы мисалы үчүн уктап калышы мүмкүн, ар кандай жетпей калышы мүмкүн. Ошондон эң мыктысы, эң жакшысы ар бир райондун, ар бир областтын, ар бир аймактын өзүнүн сааттары чыккан, бүгүн муфтияттан чыккан атайын китепчилер бар. Ошолорго көңүл бурушса жакшы болот. Кийинки угарманыбыз жазып атат, уулум быйыл 9 жашка чыкты дейт. Орозо тутканга үйрөтсөм болот беле, бирок бүгүн кармаган жок. Мүмкүн улук саат болсо эртеңден баштайын деп турам дейт. Эми жаш балдарды жакшы болот көндүрүп акырындап чочутуп албай дейт го. Кичинекей балдар баягы бир аз эмне үчүн бизде баягы түшүнүк калган, башта 1 күн, 3 күн, анан ортодо 3 күн, анан аягында 3 күн дегенче. Ошо кичинекей жаш балдарыбыз акырындап ушу Рамазан айында ибадаттарга көнсүн деп, орозого деп, ошондо көндүрүү эмеси кылган. Эгерде баш буга чейин да кармап акырындап кармап келген болсо, эмне үчүн болбосун? Бир аз эс алдырып карматкан жакшы болот. Эгер кээ бир организм
организм бар, жаш балдардын организми, ал толук 30 күнгө кармаганга ылайыктуу көнгөн. Ал адамдар кармай берсе эч бир эмеси жок, жакшы, сооптуу болот. Жаш баланын деле ибадатын Кудай Таалам кабыл кылат. Бирок ал балага жеткенден кийинки Рамазандагы орозолор анын мойнуна парз болот. Бүгүн ага парз эмес. Балакатка жеткен бул 12 жаш, 13 жаш, 14 жаш адамдын жетилүү эмес стадиясына карайт да, этабына карайт. Ал ар бир баланын карагандай болушу мүмкүн. Эркек балдардыкы ошондой, кыз балдардыкы 9-10 жаштан болуп эсептелинет. Бала эмизген аял орозо тутса болобу деп сурап атат дагы уругар. Бала эмизген аял орозо тутса боло берет. Албетте эч кандай нерсе жок. Бир гана бул жерде ошол балага азык боло тургандай, эненин дагы кыйналбай тургандай абал болуш керек. Эгерде эне аз кандуулук менен ооруп же болбосо мисалы тамак жебесе, мисалы сүт чыкпай бала кыйналып кала турган жагдай туула турган болсо, анда оозун ачык кармайт. Кийин баягы эмчектен бала чыккандан кийин ошо канча күн кармабаган болсо ошончо күн казасын гана кармап берет. Мен дыйканчылык кылам, жумуш өтө кызуу башталган убак. Мен кечээ өзүмдү сынап көрдүм, түштөн кийин суу ичишке туура келет. Ден соолук деле өтө жакшы эмес. Ашказаным ооруйт, кандай болот эми, бирок кармагым келет дейт. Ден соолук маселесин биринчи айтат элем. Эгерде ашказаныңыз катуу ооруп, орозо кармай турган жагдайга тоскоол боло турган болсо, анда жана айтып өткөндөй эле бул ошо ашказаныңызды айыкканга чейин уруксат берилет негизи. Аны дагы доктурлар менен, врач, жакшы бир мусулман динин түшүнгөн бир врач менен кеңешиңиз. Ал эми тала жумуштары биз үчүн орозо кармабай койгонго, бир курулушта иштөө орозо кармабай койгонго тоскоолдук эмес. Бир гана сапарда болсо адам орозо кармабай койсо боло берет. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө мен тетик араб дүйнөсүнүн же ысык жактардагы 40-50-60 градуска чейин жеткен ысыктарда ошол эле үйлөрдү куруп аткан инсандар, талаачылык кылып аткан инсандар деле 30 күн орозосун толук кармап аткандыгын көрүп отурабыз. Ошон үчүн адамды өзүн өзү тарбиялаганга байланышкан маселе. Эгерде мен сапарга чыга турган болсом, оозумду убактылуу ачып койсом болобу, же болбосо жаныма тамак аш салып жүрүшүм керек болобу дейт. Сапар кандай сапар? Ошо маанилүү, өтө маанилүү. Эгерде кыска бир сапар боло турган болсо, бир 2 сааттык сапар бар. Бүгүн мисалы үчүн учак менен барып кала турган сапар бар да, жарым саатта, 1 саатта Оштон Бишкекке деп айтты, келип калды. Бул учурда орозо кармабай койсом боло береби, сапардамын го деп айтат. Ал үйүнө келип атат мисалы үчүн. Ал көп деле тоскоолдук жагдай эмес, жеңил сапар. Бирок ал адам жөө чыкса, бир тоолорду аралап барса, же ат унаа менен барган болсо, мисалы алыска көп бара турган болсо, жолдо кыйналып калуу коркунучу болгон болсо, ошол эле учак менен да 5-6 саат бир жака учуп, анан 7-8 саат дагы башка жака уча турганда ортодо күтүү бир эмеси болуп калган болсо, ал учурларда албетте орозо кармабастан ачып коюп кете берет. Кийин ошол канча күн кармабаса ошончо күнүн гана кармап берет. Ал ошол динибиз ошого буйруган. Себеби сапардагы инсандар үчүн орозо ибадаты бул жеңилдик катарында каралган сапар. Кийинки угарманыбыз сурап атат да, кээ бир адамдарды көрдүм эле дейт, орозо кармап, бирок ооз ачкан убакытта чылым чегип, ичкилик ичип койгон, анан кайра оозун бекитип коюшат. Ушул туурабы? Орозосу кандай болот деген? Орозо адамдын тыйылуу болуп атпайбы, напсисин ар кандай жаман нерселерден арылуу. Көбүнесе учурда инсандар мына ошол Рамазан айында ошол тамекисинен тыйылып атышат, кээ бир жаман адаттардан тыйылат. Анан бир орозо күндүзү кармап, кечинде анан кийин кайра эле арам нерселерге бара турган болсо, арак ичип, өзгөчө аракты айтайын, шарапты, анан кайра орозо кармай турган болсо, албетте бул дурус эмес. Кудай Таалам андайдын ибадатын кабыл кылбайт деп айтам. Себеби бул жерде баягы кылып аткан сооптуу ишке арам нерсе менен, арам максаттар менен же болсо арам жолдор менен кайра уланта берүү, ар бир адамдын мындай ойлоп көргөн инсан үчүн деле, акыл эс жайындаган инсан үчүн да бул дурус эмес катарында кабыл алуу коркунучу, кабыл алуу эмесинде эч кандай бир шанс жок экендигин билдирет да. Ошондон мен айтар элем, андай кылбаңыздар депчи, келиңиздер, эгерде кармай турган болсок, толугу менен кармаңыздар. Ал бир гана күндүзгө таандык эмес Рамазан ибадаты, кечинде дагы Рамазандын өзүнүн берекети бар. Ал орозо кармабаса дагы кечки таравих намаздары бар, напсин тыюу бар, башка учурларда арамдардан арылуу маселеси бар. Бул өзүнө жараша, ошондо жараша соопту берет деп ойлойм. Кийинки угарманыбыз жазып атат, саламатсыздарбы? Аялдар кайсыл, бардык эле аял затынын өкүлдөрү орозо кармаш керекпи? Бул парз болуп эсептелеби дейт. Бардык аял затынын өкүлдөрү дегенде, албетте аял эркек үчүн баарына парз. Бир гана жана айтканда боюнда бар аялдар,
оорлоп аткан аялдар, андан кийин баласын эмизип аткан аялдар, жана каарлыгы келип чындыгында энелерибиз бар. Алдан тайып калган, таптакыр мындай айтканда бат жебесе тура албай турган учурда жайгашса, албетте мындан аркы өмүрүндө да кармашы мүмкүн эмес болгон абал болсо, ал аялдар да кармабай кое берет. Эркек аял айырма жок, аталарыбыз. Бирок 60-70 жашта кубаттуу, күч кубаты жайында, 80 жашта деле күч кубаты жайында орозо кармаганга кудурет жетет. Мисалы үчүн ден соолугу кармай берет. Ал адамдарга парыз болуп эсептелет. Рамазандан калган казасын кармаганча кийинки Рамазан айы келип калса эмне болот, эмне кылсак деген. Маселе көп кечиктирбөө маселеси. Албетте келип калса эч нерсе болбойт, бирок ошо кийинки Рамазанга чейин убакыт таап казасын өтөө. Себеби Кудай Таалам ар бир пендеге канча өмүр бергендигин бир гана өзү билет. Биз да билбейбиз. Кийинки Рамазанга барбызбы, жокпузбу? Мисалы үчүн айтат го, Аллахым, пайгамбардын дуасында дагы шүгүрлөр айтып, мактоону айткандан кийин мына ошо Рамазанга жеткиргениңе шүгүр деп айтат дейт. Же болбосо бизде Рамазанга жеткиргин деп да дуа кылган жерлери бар. Ошондон бул өтө маанилүү. Кийинки Рамазанга чейин бир барбызбы, жокпузбу? Ошо да каралыш керек болот. Эгер балага эмизип жаткан эне өзүн жакшы сезсе, балага зыяны тийбесе, орозо кармаса болот дегенден бүгүн баштадым. Кыйналсам, ачып алсам болобу дейт. Өтө кыйналып кетсеңиз, эми баягы ар кандай жагдай болот да, мисалы үчүн бала эмизип отуруп адамдын энергиясы кетиши мүмкүн, кан азайып кетиши мүмкүн, баш айланышы мүмкүн. Анда албетте ачса боло берет. Бирок сиз жакшы ниет кылып аткандан кийин буюрса, мен ойлойм, Кудай Таалам сизге жеңилдик берет деп ойлойм. Орозо кармаганда өбүшүп учурашууга болобу деп сурап атат. Бул кимдер менен деген дагы суроону коет элем да. Негизи маселе ошол. Эгер да өзүңдүн жакындарың менен, мисалы энең менен, өзүңдүн мисалы эже карындаштарың менен болсо, ал эч нерсе эмес. Бирок маселе баягы жеп ичкенден эмес, үй бүлөлүк карым катнашты атпайбы, өзүнүн жубайы менен болгон мамилелерде дагы жада калса, ошол өбүшүп учурашуу же болбосо ошол сыяктуу көрүнүштөрдү динибиз тыйган. Рамазан учурунда дагычы учурашуу эмес, бул өбүшүү эмес катарында. Ал эми бейтааныш инсандар үчүн ансыз деле болбойт, Рамазандын сыртында деле болбойт. Негизи көбүнчөсү биздин менталитетте деп айтайын, элибизде адам алыс тууган деле эмес, достор өзүнүн мисалы дейли досунун келинчеги менен деп аяштар менен өтөт, өбүшүп көрүшөт да, анан кайра ошентип коштошот да. Бул ошол дурус эмес. Шариятта бул нерсени коюлбайт. Эмнеге? Себеби адам баласы нике байлана турган инсандар да буларга ичинде бир сезим, ой, ар кандай немеге бир себепкер болуп койбош керек. Ошондуктан Рамазан айында өзгөчө буга да көңүл буруш керек. Угаталы, сизден саламатсызбы? Саламатсызбы? Орозо айтыңыздар кабыл болсун. Рахмат, Алла разы болсун. Марка сизге бир суроо. Бул биздин орозо башталып калды, кармаш керек эле. Эртең 10-да операция деп атат да, жүрөктөн. Кандай кылабыз? Алла Таалам биринчиден шипа берсин. Рамазан айында мына ушундай сыноого кабылган. Эгерде 10-да эме десе, мисалы үчүн 10-на чейин доктурлар айтып, дарыланышың керек, дары сайышыбыз керек. Мисалы үчүн бул баягы стационардык эмеде жатат да азыр, менин оюмча, эгерде операция болот деп аткан болсо, анда же болбосо бир катуу дарылануу бир эмесине кирди, жүрөк маселеси деп аткан болсо, жетишсиздик боло турган болсо, анда дарылануу бүткөнгө чейин орозо кармалбайт. Дарыланып бүткөндөн кийин буюрса канча күн кармабаса, ошончо күндүн казасын өтөп берет деп айтабыз. Гусул ойдо жок жерден бузулса, орозо бузулуп калбайбы деп сураган экен дагы бир угарман. Бул түшүркө деп айтабыз. Бул нерселерди адам күндүз уктап калды, өзгөчө мисалы үчүн ошол эле эркек кишилер үчүн айтып атабыз, бойдок балдар үчүн түшүркөп калып, анан ошондо бир гусул бузулуп кала турган жагдай боло турган болсо, ал орозону бузбайт. Жөн гана туруп, кайра гусулду алып, орозосун улантып кете берет. Орозо учурунда кандай соопчулук
иштерин жасасак жакшы болот, ошону түшүндүрүп койсоңуз. Мен орозо учурунда мисалы үчүн аввалуху рахма, биринчи 10 күндөгү мээрим, Кудай Тааланын авсатуху магфира, экинчи 10 күндүгүндө, ортоңку 10 күндүгүндө кечирим күндөрү деп айтат. Ва ахируху айткы менен нар, мисалы үчүн акыркы 10 күндүгү дагы тозок оттан куткарылуу күндөр дейт да. Демек Кудай Тааланын мээримин издешибиз керек, Кудай Тааладан кечирсин деп дуа кылып көбүнчөсү кечирим сурашыбыз керек. Анан тозок оттан куткарыла турган эмне нерселер, амалдар бар? Сиз айткам, кайрымдуулуктар бар. Ар кандай жакшылык иштерге себепкер болуу бар. Ошондон бул нерселерди Рамазан айында дагы көбүрөөк көбөйтүш керек. Пайгамбарыбыз дагы Рамазан айында дээрлик мындай айтканда өтө боорукер, өтө камкор, өтө кайрымдуу жана ар бир инсандарга жардам сурап келген инсандарга жардам колун узата билген инсан катарында, өзүнүн үлгү катарында өмүрүндө мындай айтканда өрнөк таштаган экен артынан. Сахабалар да ушул нерсени уланткан. Бир гана өзүм гана орозо кармап атам деп, башка менен ишим жок деп дүйнөдөн мындай токтоп кесилип калуу маселеси эмес. Тескерисинче коомго аралашып кирүү маселеси. Бул убайларда көбүрөөк инсандардын жан дүйнөсүнө, көңүлүнөн түнөк алуу маселеси бар. Жакшы сооптуу иштер дегенде түрлөрү көп, жана айткандай. Ошол аркылуу болсо абдан жакшы болот. Орозо учурунда тамак аштан кыйналбаш үчүн көбүрөөк убактысын уктап өткөргөндөр бар дейт да. Анан бул шариятка туура эле келеби деп кайрылган. Мен айтат элем, бул негизи шариятка дагы, биздин деги эле адамдын организмине дагы туура келбеген көрүнүштүдөн. Орозо кармаган болсоң, аны биринчиден милдет кылгандай кылып, мен орозо кармап атам, мага тийишпегиле, мен эч кандай оор жумуш кылбашым керек деп мындай өзүн шарттандырып алуу маселеси дурус эмес. Экинчиден, ошол уйку канчалык деңгээлде ошонун кечке чейинки ачка жүргөн эмесин мындай алдын алып тосот. Ошол дагы бар маселе. Тескерисинче ошол уйку дегендин өз нормасы бар да, ошол нормасын гана уктап, калган учурларда кадимкидей эле абалда жумушун кылып жүрө берген болсо, демейдеги күндөрдөгүдөн дагы жакшы бир энергияга ээ болот. Муну жылдардан бери мындай орозо кармаган инсан катарында көрүп отурабыз. Ошондон эч качан коркпостон, эч качан мындай шарттанбастан туруп эмне кылыш керек? Көп уктабастан, уйку менен өткөрбөңүздөр. Себеби бул күндөр дагы бир олжо сыяктуу. Эртең кайрылып келеби, келбейби, берилеби, берилбейби, бир Кудай Таалам билет. Ошондон жакшы пайдалуу иштерди менен өткөрүңүздөр деп айтат элем. Кийинки угарманыбыз сураган экен, орозо кармаган учурда аялдардын мечитке баруусуна тыюу салынабы же болобу деп кайрылган. Деги эле аялдардын өзүнүн жакшы намазы же мечити бул үйү деп айтат. Биз мечиттерде ошончо биздин Орто Азияда өзгөчө, биздин башка араб мамлекеттеринде бара берет, Түркияда, тияпыда да, атайын бизде болсо ушул нерсеге катуу көңүл бургандыктан илгерки биздин устаздар, молдокелерибиз аял киши үйүндө эле намазын окусун деген эмен койгон. Бүгүн эми кичине шарттар өзгөрүп, аялдар иштеп, көчөлөрдө мисалы үчүн да намаз окуй турганда кээ бир мечиттердин атайын аялдардын бөлүмү ачылып кылынат. Рамазан айында дагы фитна деп айтат да, мындайча азгырыктар болбосо, ар кандай аял киши жалгыз болбосо, күйөөсү менен же бир туугандары менен барып, аялдардын өзүнүн канасы болсо, мисалы ошол жерде кошо барып келсе, таравих намазын окуп келген болсо, эч нерсе эмес. Бирок дагы эле айтам, чыккандан кийин аралашып кетүү баягындай. Анан ошол бир мечитке аялдар менен эркектердин аралашып кеткенде максат кээ бир жаш кыздарыбыз барып, анан ошол жерге бир жолугушуу бир эмесин уюштуруу, ошол эме максатка айлана турган болсо, бул андан көрө барбай койгон абзелирээк болуп эсептелинет. Себеби ал ибадат кана жери болуп эсептелинет мечиттер. Дагы эле кийинчерээк кошулган угармандар окшойт, бирок жооп алып берип коюбузду өтүнүп атат. Оозго түкүрүктү болсо жутуп алса, ооз ачылбайбы деген экен. Түкүрүк толуп туруп көп өлчөмдө эгерде жута турган болсо, бул коркунуч бар деп айтабыз. Бирок атайлап эме кылган болсо, суусун кандыруу маселесинде болобу же болсо, бирок негизинен андай кылбаш керек деп айтам. Жөнөкөй табигый абалда болуңуздар, оозго эме топтоп экиде бирле түкүрө бербеңиздер. Бул дагы адепке да жатпайт, мусулманчылыкта да туура келбеген көрүнүштү. Орозоңуздар кабыл болсун. Менин суроом, орозо маалында тиш доктурга барса болобу деп кайрылат. Тиш доктурга барса болот, эми ал тиш доктурлар да эмне кандай жагдайда ал тишти дарылайт, ошого карап туруп айтсак болот. Жөн эле барып туруп тиш текшерүү болсо проблема жок. Бирок тишти жулуу боло турган болсо, ага балким ийне саят
жана башка дары дармектерди берет, анын ордуна эме ала турган, анда бузулуп калуу коркунучу жогору болгондуктан анда этиятташ керек экен. Өтө оор жагдай болуп мындай айтканда барышы керек болгон абал боло турган болсо, ансыз деле мындай айткандай ден соолук маселеси кээде орозону эмне тутпай коюуга дагы эме болуп атпайбы, уруксат берилип атат. Анда ал башка маселе. Өтө катуу тиш ооруп, аны операциялык жол менен гана ала турган мүмкүнчүлүк болгон болсо, анда барыш керек болот. Орозосун бузуш керек болгон болсо, бузат бир күндүгүн, кийин кайра улантып берет. Кийинки угарманыбыз сурап атат да, ооз ачыруу эгер орозо кармагабаган адамга мындай сообу жакшы болобу, ошону айтып койсоңуз деген. Негизинен хадистерде да келет, бул орозо кармабаган инсан эгерде орозо кармагандарга ооз ачырган болсо абдан жакшы чоң сооп болот. Бирок орозо кармап туруп дагы ооз ачырса эки эсе сооп болот. Негизинде өзү да орозо кармап атат, анан ооз да ачырып атат да, мындай айтканда. Ошон үчүн бул нерселерде мүмкүн болушунча жакшы бир эме кылыш керек. Пайгамбарыбыз да ооз ачыруу маселесинде дагы айткан экен, кээ бир сахабалардан ооз ачыргыла депчи. Канчалык көп ооз ачырсаң ошончолук жакшы болот. Рызкысы көбөйөт. Ким булайда мисалы үчүн орозо кармагандар ооз ачырса, бир кулду азат кылгандай сооп табат деген экен да. Ошондо сахабалардын кээ бирлери биздин ооз ачырганга чамабыз жетпейт да. Биз эмне кылабыз анда дегенде, бир курма менен болсо дагы, кичинекей бир стакан сүт же баягындай суу менен болсо дагы ооз ачыргыла деген экен дейт да. Адам баягы сөзсүз түрдө эле чоң бир пир кылып, чоң стол жайып, анан өтө көп акчаны сарптап кылуу эмес, колунда бар мүмкүнчүлүк менен орозо кармап атабы, урмат сый кылып, ошол Рамазан айына ошо орозо кармаган инсанга дубасын алайын деп кылган болсо, абдан чоң бир соопкой болот. Ооз ачырууну дагы бир саясатка айлантып жибербеш керек экен да бүгүнкү күндө. Албетте. Негизинен ооз ачыруу бул Кудай Тааланын ыраазылыгы үчүн гана болуш керек. Жөн гана муну атайын пиарник эме кылып, пиар кылып, рекламасын кылып, анан же болбосо белгилүү адам өзүнүн атын чыгарыш үчүн кыла турган жагдай туула турган болсо, ал жөн эле ооз ачырып тамак бергенден башка эч кандай сооп таппайт. Ал ошол жерде инсандардын ошол учурда гана ыраазылыгын алышы мүмкүн, бирок жараткандын алдындагы анын сообу болбой калат дейт. Ошон үчүн орозо да ошондой. Канчалаган орозо кармагандар бар, ал орозо кармагандар эртеминден кечке ачка калгандан башка эч бир пайда алган жок. Анткени алар өздөрүнүн орозо кармап олтуруп, нафсисин жеп ичкенден тыйса дагы, кулагын, ушагайыңдан, жаман тилин, жаман сөздөрдөн тыйган жок. Мамилесине жаман мамиле кылды. Булар орозонун сообунан куржалак калышты деп айтат дейт. Кийинки угарман сурап атат да, эми 30 күндүк орозо айтка азыртан даярданыш керекпи деп сураган. Орозо айтка даярданып, негизинен сахабалар мындай болгон экен дейт. 6 айлап Рамазан айын күтүшкөн. Эңсеп Рамазан айы келгенде ушу кубаныч менен майрам шаңында өткөрүшкөн. Рамазан айы кеткенден кийин 6 ай анын кусалыгы менен жашашкан. Бул сахабалардын көрүнүшү ушундай да. Бүгүнкү күндө биз Рамазан айы киргенде эми кантип кармаар экенмин, эмне болду экен десең, эми кандай болор экен, өтө кыйналып калат экенде деп бир коркуу сезим менен кабыл алабыз да. Бул дурус эмес. Айт деген бул бир күндүк, мындай айткандай, майрам. Албетте орозо айтка даярдык эмес, дагы көбүрөөк сиз Рамазан айына даярданыңыз. Рамазан айты мындай айтканда ушул календардык премия боюнча жакындаган учурда ал айтка албетте өзүнчө да даярдык кыласыздар. Ал белек берүү, кубаныч тартуулоо, майрамдоонун жакшы бир жолдорун издөө, Алла Таалам ыраазы болот анда көрүнүштө. Ал өзүнчө бир жол. Биздеги айтты мен максат кылган нерсе балким аш беребиз, тамак беребиз, паланча атабыз өттү эле, ошого бир чоң бир эме кылайлы, мал жандыкты соёйлу деген даярдык дей турган болсоңуз, урматтуу угарман, анда Алла айтат элем, көп ысырапкерчиликке барбаңыз деп айтат элем. Айт намаздары бул, айт күндөрү бул эс алуу, шаң шөкөт жакшы бир мындай Алла Таалам ыраазы болгон көрүнүштө күндөр. Ал күндөрдү биз, ал майрамдарды биз трауырдук майрамга айландырбашыбыз керек. Кечке эле кайгырып, кечке эле баягы Куран окуткан абалда ыйлап сыктап эмес, албетте Куран окуйлу, өткөндөргө 30 күн бою тең Куран окутайлы, 30 күн бою тең хатым кылдырайлы. Мына азыр каарларыбыз Кудайга шүгүр Кыргызстанда 3000ден ашуун каары бар, Куран жыттанган. Ар бир мечиттерибизде хатым Куран болуп атат көпчүлүгүндө. Дээрлик
башка мамлекеттерде, жакынкы мамлекетте андай нерсе жок, Кудайга шүгүр. Бизде бар. Мына ошолордун кары балдар окуп атат, ошондой талаба деп коет, студент балдар, окуучу балдарды үйүңүзгө чакырып, жакшына сооптарын алсаңыз, абдан пайдалуу болот деген ойдобуз. Чоң рахмат. Анда дагы бир жолу орозоңуз кабыл болсун. Ийгилик каалай. Студиянын мейманы Кыргызстан мусулман алымдар кеңешинин мүчөсү, Ислам университетинин проректору Марс Ибраев болду. Ушуну менен орозонун мааниси жөнүндөгү программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуз.